атам дайыма айтып отурчу, согуш болбосун, согушту көрсөтпөсүн депчи. Ошо согуш болбосун, ушу балдарыбыз ушу ачык асман астында дайыма ден соолукта, аманчылыкта болушсун. Мен Бала Сарууга 1900 канчасы жыл келдим? 79-жылы келин болуп келдим. Ошо атамдын колуна келин болуп, жакшы киши эле, жакшы киши болчу. Келиндерге аябай жакшы күйүмдүү, жакшы киши болчу. Жеңиш күнү атамдын аба ыраазы болсун, мынакей жээндери, неберелери ушинтип Кудай буйрса Куран окутуп атыр. Атам жаткан жери жайлуу болсун. Кудай жакшылыктан айтсын, жакшылыктар көп болсун. Ошо кыз-кырктыңда күйөө балдарга чоң рахмат. Жакшылыктарыбыз көп болсун. Саламатсыңарбы? Манас районунун Бала Саруу айылынын тургундары. Мен Жакупов Жолчубектин эң улуу баласынын кызы болом. Биз ошо чоң атабызды эскерүү кечеси кылып, небере, жээндер чогулуп, эскерүү кечесин өткөрүп жатабыз бүгүн. Кыргыз элиме, дүйнө жүзүнө тынччылыкты каалайм. Эч убакта согуш болбосун. Биздин ошо ата-бабаларыбызга чын жүрөктөн таазим. Эч убакта согуш болбосун. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен Жолчубекова Махабат, Жолчубек чоң атабыздын небереси болом. Бүгүн биз жеңиш күнүнө 80 жыл болгонуна байланыштуу чоң атабызга небере жээндер Куран окуп жатабыз. Окуткан Кураныбыз кабыл болсун, дүйнөдө тынчтык болсун. Бала Саруу айылынын тургундары, биз бүгүн таятамдын 80 жылдык эскерүү кечесине небере жана жээндер эскерүү кечесин өткөрүп жатабыз. Ошол таятамдын атынан көчө коюлган, Жолчубек атындагы көчө деп 9 май жеңиш күнүңүздөр менен дагы бир жолу куттуктайбыз.
ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين التي المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول عليهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في هلاكهم أغلالا طافية إلى الأسفل فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب وقدموا وتركوا فكل شيء أسقيناكم في إمام مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 تلاوة القرآن آمين الله غفر لي ولوالدي وجميع المسلمين ومن المسلمين والمسلمات Uşmaklan Kur'an tutuğun, gelende ataklan tutuğun, gamaz tutuğun. Cenab-ı şu yerde cemaat bile tuğan okmayan tuğan bataklıkların tutuğun. Bu dinlerini ötketken alik tarımlarga Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a bir çakal çakal namlarına İslam dinine hayretli muhulfanlarını yetim getirin isteyenler baklarına Cenab-ı bu dinleden ötketken hatalarına baklarına Yakıp ulu, güzel hatalarına Yakıp ulu madinler bağına Kudurduğu zor apazlar baklarına Cenab-ı başka ümit etken baklarına başlar Rahman'dan yatkan yerler cahil olun, topraklar tarafı olun Allah'ın rahmatı verin geçirme olun, Allah tarafını verin geçir veren yaratlar verin Rabbana atina ud dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina Ana amin. Allah Teala kazayı verirse teşekkür edin. Allah Teala sizlerin niyetine kabul etsin. Jatkan hata olsun. Enerjin yatan yerleri olun. Topa olun. Allah'a köyü kaydanlar yapsın. Allah Teala ömürün tımakın teşekkür aşkari iman verdin. Ortamda birindik tımak verdin. Tasarlanlara verip verdin. Bana çakan bağda tımak verip bana çakan bağda var. Zeytin verip gerekeni verdin. Allah Teala'dan emri cahil vereceğim bağda sağ olun. Amin. Арбаңыздар, урматтуу бир туугандарым, Бала Сары айылынын тургундары, кошуналарым, сиздерди бүгүнкү 9 май 80 жылдык жеңиш күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ден соолукта, аманчылыкта, асманыңыздар ачык, маанайыңыздар жарык, өмүрүңүздөр узун болсун. Эмесе бүгүнкү Жакыпов Жолчобек атабыздын 9 май 80 жылдык жеңиш күнү майрамына арналган эскерүү кечесин ачык деп жарыялайбыз. Бүгүнкү Жолчобек атабызга арналган эскерүү кечесин уюштурган неберелерге терең ыраазычылык билдиребиз. Азыркы жаштарга, ошо жаштарды айтып аткан себеби ушуда. Улуу ата мекендик согуш тууралуу айта кетейин. Анча-мынча. Себеби көбү Кыргызстандын эгемендүүлүк алгандан кийинки туулган балдар. Согуш эмне? Өтө оор айтканга. Өлүм, ачарчылык. Экинчи дүйнөлүк согуш башталган 1941 жылы 22 июнда фашисттик баскынчылар баштаган. Алардын ою боюнча СССРде 3 күндө Барбаростун чагылгандай тез планы менен эле 3 күндө жеңип алабыз деп ойлогон. СССР деген эмне? Советтик социалисттик республикалар союзу 15 республика болгон. СССРдин убагында. Мына ошону немистер же болбосо фашисттер, баскынчылар жеңебиз деп ойлошкон. Бирок жеңе алган эмес. Бирок ошол убакта элдер биримдикте, ынтымакта болушуп, фашисттик Германияны 1941 жылы башталган 45 жылы 9 майда согушту толук жеңген. Мына ошондон бери 1945 жылдын 9 май жеңиш күнү деп аталган.
аталып келе жатат. Мына бүгүн ошол майрамыбызга 80 жыл болду. 80 жылдык жеңиш күнү болуп атат да, бүт мына дүйнө белгилеп атат. Аны угуп атасыздар. Ошонун ичинде мына кичинекей мекенибиз Баласаруу айылындагы 80 жылдык эскерүү кечеси өтүп атат. Урматтуу бир туугандар. Эми Жолчубек атабыздын өмүр баянына токтоло кетейин. Атам 1919 жылы Манас району Баласаруу айылында туулган. Атам 3 тууган болушуптур. Улуусу Мади чоң атабыз согушка кетип дайынсыз келбей калыптыр. Экинчиси атам Жолчубек, үчүнчүсү акем Абжалбек убагында мугалим болуп иштептир, продюсер жана башка жумуштарда иштеген. Атам 1942 жылы улуу ата мекендик согушка аттанган. Көбүнчө айтышы ушу пехотада болгон депчи, танканын артынан жүрчүбүз деп. Танкадан кийин биз кетчүбүз дейт да. Анан атамдын басып өткөн жолдору согушта Саратовда, Донецкийде жана башка көп шаарларда болуптур да. Согушта жүргөндө атам ыр жасыптыр. Атам только ыр жазган эмес, дастанчы да болгон. Эртөштүк, анан кийин Сарынжы бөкөй көп немелердин бардыгын көп айтчы да туруп өзүндө келиштирчи. Дагы ырларды жазчы, анча-мынча чымындар аябай күчтүү болчу атам. Бирок биз балдары 10 балабыз, андай чымындардан жок. Атамдын ошондогу согушта жазган ырынан үзүндү окуп берип коеюн. Барамбы, барбай каламбы, барыңа айтам саламды. Кайрылып келбей каламбы, көбүңө айтам саламды. Тарс этип келип жарылды, гранат менин жаныма. Жарадар болуп жатыптырмын, өлүп кетсем бул жерде, жардамды мага ким кылат? Кайрылып көрбөй каламбы, бир тууган ага инимди деп эскерип жазган ошондогу ырлары бул жыл 1943 жыл экен. Анан жарадар болгондо атам самандын үстүндө жатып калыптыр. Азыр самандын эмес колубузга тикен кирип кетсе ириңдеп кетет го. Атам ошондо дагы саманда гангрена болбой, эчтеке болбой нормально эметип кетиптир да. Көтөрүп кетиптир. Анан кийин атам согуштан бул эми мындай түшүнүк берип койдум, атам ошондон анан госпиталга алып кетиптир. Согуш бүткөндөн кийин эми баягы неметишет да, жарадарын алат, өлүп калгандарын алат. Анан больницага жатыптыр. Анан немеде айтчы Соорбек чоң атабызга дагы арнап ошол убактарда ыр жазыптыр. Кол жазмасы менде бар. Окусаңыздар, мен кол жазмасын берем. Атам согуштан 1946 жылы кайтып келиптир. Келип, милицейский школага 2 жылдык окууга тапшырыптыр. Ошол убакта Фрунзе шаарында. Окууну ийгиликтүү аяктагандан кийин 1948 жылы Нарын облусунун Жумгал районуна участковый болуп иштептир. Эмгек жолун Нарын областынан баштаган. Ошентип Тогустоодо, Тяншан районунда, Кочкор районунда көп жерлерде иштептир. Анан эми иштеп эмесин көтөрүптүр. Начальник паспорт столага чейин көтөрүлүптүр да. Органда иштеп жүргөндө люлькалуу мотоцикл айдаган сүрөтүн балдар жоготуп коюптур, бар болчу. Атамдын карьерасын өсүп кетишине мен күнөөлүүмүн, урматтуу туугандар. Себеби ал убактарда партийный, коммунисттик партийный билетин уручка менен чийип салыптырмын да. Ошондо мен 5 жашта экем. Анан ошондо атамды жумуштан сразу алып ыргытыптыр. Өзү начальник, милиция болсо, конечно, ошондо мени көп айтчы да. Мен ошондо 5 жашта экем. Ал убакта партбилеттин кадыры өтө чоң болчу. Сразу жумуштан алыптыр дейт. Анан 1960 жылдары Кочкордо, райподо зал склад болуп иштеди. 1963 жылы Таласка кичи мекенине Баласаруу айылына көчүп келген биз.
1963 жылдан 90 жылға чейин Талас колхозунда поштада Баласары айылында көп эмелерде иштеп бала чакасын баккан. Апам экөө бала чакасын кой неберелерин да баккан. Көп эмгектери бар атамдын. Билип угатасыздарбы атам ким экени? Майда чарбачылык менен алектенди согуштан кийин жок согуш эмес айтканда пенсияга чыккандан кийин алысыр. Атам согушта көрсөткөн эрдиктери үчүн военкоматтан көп орден медалдардын ээси болгон. 2002 жылы өкмөттөн ат араба менен сыйланган. Атам 10 уул кызды тарбиялады. Апам мөмөлүү дарак артында 10 баланы тарбиялап 41 небере, 62 чебере, бир кыбыра, бардыгы 114. Атамды айта берсе өзүнчө чоң жомок. Атам боорукер, сабырдуу, пейликенен, ак көңүл, жаман сөз сүйлөбөгөн, акылдуу адам эле. Атам 2004 жылы 23 мартта дүйнө салды. Атамды согуштун ардегери деп, эл колдоп, Баласары айылынын бір көчөсүнө Жолчубек ата ысымы ыйгарылды, берилди. Урматтуу бир туугандар, эми мынакей, ошол убактагы жаштар көрсүн, мынакей Жолчубек атабыз. Кармап тур. Жолчубек атабыздын сүрөтүн көрсөтүп кой, мынакей көрүп атасыңарбы? Андан кийинки атам менен апамдын Назира. Назира карма. Анан кийин мынакей атамдын милиция болгону, мен муну эметсем таппай калганда, атамдын милиция сүрөтү көрүп коюңуздар. Кимге окшош экен? Буну Медербек, кел көр. Медербек окшош. Кел кармагыла. Атамдын сүрөтү. Андан кийин Кочкорбек рахмат мага кат жазган сайын неме жазчы да Кочкорбек. Сүрөт салчы. Кочкорбектин балдарына берип койчу. Анан Жоокердин баласы Жоокер дейт. Жолчубек атамдын баласы Жакыпов Эркинбек дагы Афганистанда кандуу согуштарда 81-83 жылы службасын өтөп келди. Бирок өмүрү кыска экен, болбогон жерден өтүп кетти Эркинбек дагы. Мына Эркинбектин эмеси дагы ага да бир көчөнүн аты берилди. Арагы чоң эме кызматтарын аткарып келген. Эми атам жанагы ат арабанын ордуна атама машина бермек болчу да, анан ат араба берилип калганда. Жок, 2000 эмеде алды заключение Главное управление врачебно-трудовой экспертизы согласно инструкции Министерства здравоохранения и Федерации профсоюза Кыргызской Республики от 29 мая 1995 года показано специальное транспортное средство на основании положения, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 30 июня 1997 года номер 392, имеет право на получение лошади, упряжу и соответствующие гужевые транспортное средства. Ошондо атама 97-жылы эле чыгыптыр. Анан печать начальник управления ТЕК Абазбекова. Анан член комиссия. Выписка из акта свидетельствования в ТЕК пересылается Министерство труда и социальной защиты Кыргызской Республики или районное управление социальной защиты. Главное управление ТЕК Жакыпов Жолчубек, 19 года рождения, адрес Манасский район, село Баласара, группа инвалидность 2, причина инвалидности, ранен,
при защите СССР проходил свидетельство на получение транспортных средств 14 мая 2001 года. Ошондо 2001 жылы атам ат араба алган. Постановление дагы чыгыптыр. Республиканской Центральной военно-врачебной комиссии ранение гражданина Джакипова 19 года рождения, огнестрельно-осколочные ранения, ягодочной области слева, ошондо сол бутуна тийгенде на получение в боях при защите СССР. Основание, протокол номер 24 от 6 марта 1997 года. Копия верна. Председатель Республиканской Центральной военно-врачебной комиссии ГШ ВС Кыргызской Республики полковник Уметалиева. Мына атамдын баскан жолдору, атамдын өткөн немесе. Атам 85 жашында ушу дүйнө менен кош айтышкан. Эми ошонун ичиндеги атам баскан жолдору. Жөлчөк акен эскерип, Куран окутуп, улуу жеңиш күнүнө карата бул киши өзү согушка катышып, согушту көргөн киши эле. Анан неберелери деп атыр, бияктан угушма караганда неберелери, ошо жээн неберелери, өзүнүн неберелери таята тайнезине ушул улуу жеңиш күнүнө карата Куран окутуп, бул киши согушка катышканына байланыштуу. Ушундай кылып арбагы бир көтөрүлүп атыр. Анан эртеден бери эжекем айтты, бул кишинин туулуп, турмушта базып өткөн жолдорунун баарын. Анан бир ырда айткандай, биз турмушка аталардан кеч келип, же батыштан согуш отун кечпедик. Ал аталар төрөлө элек биз үчүн кала берди, танк алдында тепселип деп бир ырда айткандай, биздин ушул келечек жашоо үчүн, ушу балдардын келечеги үчүн, ушу жакшы турмуш үчүн канча кишилер ушу батышта калып калды. Эми Кудай насип экен, насип кылган экен, бул киши кан күйгөн согушта болуп, анан аман эзен эл журтуна келип, анын бала чакасынын алдында азыр берде эжекем айткандай колхозду иштеди, поштада иштеп, ушу элдин кызматын кылып жүрүп, анан киши өттү. Анан эми неберелерине, балдарына, кыздарына рахмат. Бул кишини эстеп, ушундай кылып Куран окутуп, эмгегин кадырлап, бул көчөгө бир көчөгө атын берди, баарыбыз күбөбүз. Мына ушул азыр биз турган көчө ошо кишинин атындагы көчө. Эми ушу неберелерине, жээндерине баарына ыраазыбыз. Рахмат. Бала чакасы менен ошо кишини эскерип, ушинтип Куран окутуп, эскерип атканына. Мына бүгүн немистик баскынчыларды жеңип, Рейхстагга тууду сайып, ушунчалык кубаныч күн болгон жеңиш күнүнө 80 жыл болуптур. Ошо 80 жылдык бүгүн майрамдап атырык. Майрамдап, баласы неберелердин бардыгы атасына Куран окутуп, эскерип атканына Аллахтан ыраазы болдум. Баарыңарга улуу кичи дебей, небере чөбөрөлөрдүн бардыгы 100төн ашык кеңеш айтып отурган. Мындан да баарыңарга Аллах Тааладан табак бердин, кырашкерлик бердин, өмүрүңөр узун өмүр бердин. Ушул күндө көрүш үчүн, биз ушул күндү жашаш үчүн азыр эле койчу менен айтып кеткендей, танк алдында тепселип калды бардыгы. Канча деген, миллион деген адамдар үйүнө келбей, ушу батышта согуш тарабына калып калды. Ошонун баардыгы бекер болгон жок. Ошонун баардыгы ушу биздин келечек үчүн, биз ушу жашоодо, ушу турмушта жашаш үчүн ушундай иш кылды. Өздөрүн курманчылык кылдылар. Эч ким эч нерсе эч качан унутулбайт дейт. Бул эч качан унутулушу мүмкүн эмес, эч качан унутулбайт. Бул биздин тарых. Биздин өткөндөгү, биздин немистердин алдында, баскычылардын алдында чоң улуу жеңишибиз. Ар дайым биздин жүрөгүбүздө ушу Жолчобек атабыз сыяктуу жана башка ушу баласадан кайтып кеткен, согушка барып кошчадан кайтып кеткен чоң аталарыбыз, аталарыбыздын баардыгы биздин жүрөгүбүздө. Ошолордун баардыгына таазим, ошолордун баардыгына. Ошолордун баарына Аллах Таала жанаттан жай бердин. Аллах Таала ошолордун баардыгына шейиттик даража бердин. Аллах Таала дайыма ошолорду колдоп жүрдүн. Ушул өтүп кеткен ата-бабалардын баардыгы биз үчүн үлгү болдун. Үлгү болуп, ушул жашоодо Кыргызстандын
өнүгүш үчүн, өзүбүз үчүн жана ошо эл журтубуздун жакшы бакубатта турмушта жашаш үчүн баардыгыбыз тең күч аракет жумшайлык. Булар күч аракетти хан кечкен согушта, оттун ичинде жумшаса, биз ушу тынчтыкта, ушу ачык асмандын алдында бакубат турмушта балдарыбызга жакшы иман тарбия берип, ошоңуз менен неме кылайлык. Аллах Таала барыңа ыраазы болдун. Аллах Таала атаңарга ыраазы болдун. Ушундай балдар калтырып кеткен. Ошо эмне дейлик эми? Жаткан жерлер жайлуу болдун бардыгынын. Бардыгын топурагы торкоо болдун. Бала чакасынын артындагы силерге небере чөйрөдүн баарына Аллах Таала ыраазы болдун. Мен ушул айтайын дегеним. Assalomu alaykum. Kudalar, kudagılar, kudaşalar. Mına bugün çoğun bayram, bulu jengişe 80 yıldı bolup atat. Hanıga kaçkan bul jolçuya kudam kaçkan. Oşo işinin men etmeni üçin bugün jaşlar bayramda oturat. Jakşı yaşap atat. Ben ne diyeyim, kudam jatal yeri jaylуу bolsun, topara torku olsun. Artına algan baldarına, nevere çöyrölerine ömür versin. Den soluk versin. Oşo nevreleri varken başkalarına bugün uyuşturup Kur'an okup eskeri atat. Oşoları da Allah Teala kabul kılsın. Jatal yeri jaylуу bolsun. Bäriңердин akeler, üköler, tuğandar, ayıldaşlar, bäriңердин bayramlar menen. Bayramlar kut bolsun. Bugün aябай улуу күн, жеңиш күн. Жеңиш болгондо дагы даталуу 80 жылдык майрам. Чындан эле биз согушту көргөн жокпуз. Согушту илайым көрбөйүк. Кинодон көрөбүз, китептен окуйбуз. Илайым ошо согушуп келгендерди эскерип эле турайык. Согушту биз көрбөй эле коюк. Согуштун аты жаман. Согуш басып өткөн жери жаман. Бала чакалар иши кылып аман эсен болоюк, төрт көзүбүз түгөл болсун. Атамдын неберелерине таазим. Ошо атасын, чоң атасын эстеп, эскерип, ушунча кишинин башын жыйып, тамак берип, берген батаңыздар тийсин. Атам бир сүйүнүп ордунан косколуп калды. Илайым балдарына, неберелерине, чөйрөлөрүнө батасын берип, иштери алдыга жылып, ийгилик көрө берсин. Бүгүнкү жеңиш күнүңөр менен. Бул жеңиш күнү деген мынакей биз төрөлө элек биз үчүн. Мынакей канча деген аталарыбыз, чоң аталарыбыз, тайталарыбыз, эл журтубуз биз үчүн мынакей согушуп кан майданга кетип келбей калган. Мынакей ошолордун ичинен бактылуу болуп биздин кошуна келген экен. Мына монча Замир айткандай ушунча бала чаканы көрүп, 10 бала деген тамаша эмес, 10 баланы тарбиялап өстүрдү, чоңойтtu. Кошунам абдан жакшы киши эле, ак көңүл эле. Кишиге мындай мамилеси жакшы эле. Анан эми ошо кишинин арбагы ыраазы болсун. Мен ошо кишиге таазим этем. Балдары жакшы, мына мурун балдары Куран окутчу эле. Бүгүн сүйүнүп атам, бүгүн неберелери Куран окутуп атыр десечи. Эми Кудай кааласа неберелери кыбыралар окута берсин. Ушул биздин аталарыбыз, апаларыбыз оруп тиякта өзүнүн канын төксө да, ошо жеңиш үчүн мына 80 жыл өтүп ошолордун майрамы экен. Баарыңардын майрамыңар менен аталарыбыз азыр тиридей болуп турат. Менин да атам согушка катышкан, баары согушка катышкан. Ошондой баардыгыңар аманчылыкта болуңар, жакшылыкта болуңар, дайыма ушулардын неберелери, чөйрөлөрү ошо аталарды унутпасын. Баарыңар майрамыңар менен. Рахмат. Саламатсыздарбы, айылдаштар, туугандар, бүгүнкү кечеге келген коноктор, бүгүнкү 80 жылдык жеңиш майрамыңар кут болсун. Анан бүгүн мен да ушул сүрөттү кармап жанатан бери ушул жерде турум. Өчпес полкко мен да ушул бүгүн атабыздын сүрөтүн кармап келдим. Бардыгыбыз ушул 80 жылдык майрамыбызга ар бир атабыз ушулга татыктуу. Ар бир атабызга, келбей калган аталарга, ушул тирүү калып кайра келип ушул жерге эмгектенген аталарга, апаларга таазим. Анан бүгүнкү окутуп аткан Куран жолчубек атама неберелери Куран окутуп атыр, кабыл болсун. Майрамыңыздар менен бул айтылгандай эч ким эч качан унутулбайт. Атабыз да бул ушул согуш өзү унутулбаш керек. Биз аны даже не имеем права дегенди эч ким унутпашыбыз керек. Бул ар бир поколение билиш керек.
Рахмат баарыңыздарга. Мына биз канча жылдан бери ата апабыздын монтип иштеп кылган тылда жүрдү, кандай азаптарды көрдү. Ушунун баарына ошол азыркы жаштар, азыркы аталар, азыраак апалар түшүнсө абдан жакшы болот. Бүгүнкү мына кечетен канча айтылып атат. Раса биякта. Ошол аталардын азап кордугуда нан жебей, суу ичпей, баткакта, ылайда ушунун баарын башынан өткүздү ошол кишилер. Ошол кишилердин аркасынан биз мына жаралуу ушул дүйнөгө келдик. Эми Кудай үчүн эң биринчи байлык ушул бүгүн келип атамдын нерелери, жээндери, бир тууган эжелерим, бир тууган инилеринин кыздар балдары ошо жерге Куран окуп атат. Ошолорго айтарым, эң биринчи айтарым, ошолорго Кудай ден соолук берсин, өмүр берсин. Ошол аталарды биз мынтип эстеп, биз катары силерди ойлоп жүргүлө. Бул бүгүн эле бүтпөйт, бул келечекте көп нерсе боло турган нерсе. Бул өзүңөрдүн келечегиңерге, аталарды, апаларды ойлогула. А биз Кудай шүгүр баягы ата менен апа менен чогуу жүрүп, буйруган көрүп ичип жедик, чоңойдук, мына ушул даражага жеттик. Будан кийинки силер да жаштар, аман болгула, өмүрүңөр узун болсун. Ошол аталардын ойлоп, эстеп жүргүлө. Силерден сурайбыз ошол, өтүнүч. Анан эме дейин, эң биринчи келип отурасыздар, баарыңарга ден соолук, оорубаңыздар. Ар дайым ушундай дасторкондо күлүп жайнап, аман болгула. Аманчылык жакшы нерсе. Атам көп айтчу, аманчылык көп нерсе жеңет деп. Ошонусу кандай аманчылыктан буйруган жерге отурабыз. Жакшы болсун ишин. Тынчтык болсун, согуш болбосун. Амин. Амин. Алла Таала жетмей туруп шүйлөр болду, пайгамбарга салават саламдар болду. Мына ушу күндү көрсөткөн Алла Таалага макталуу болдун. Алла Таала ошо мынага качып болуп кеткен атаңарга Куран окутуп атыңар, элдин батасын алып атыңар, элге тамак берип атыңар. Алла Таала барыңар разы болдун. Алла Таала ушу апатта, ушу согушта качып болуп кеткен чоң аталарыбыздын ата-энесин бардыгына, ушу согушта качып болуп кеткен бүт маркум аталарыбыздын баарына Алла Таала шейит кыздын, ошону жолчу ата болсо да шейит кыздын жаткан жерин жайлуу кыздын. Ушу артында калган бала чакасы, тууган ургундан небере чөйлөрүн баарына Алла Таала разы болдун. Ушинтип эскерип, атаңарды эскерип, Куран окутуп, элге чай берип, тамагын батасын алып аткан Алла Таала силерге разы болдун. Алла Таала дайыма элибизге журтка тынччылык бердин, аспаныбыз ачык болсун. Алла Таала ар бириңердин үйүңөргө ынтымак, рызык рашкелик, иман бердин. Бала чакаңарга иман, хидаят берип, жакшылык бердин. Алла Таала ар дайым баарыбызга жакшылык берип, аман эден кылайлык. Аман эден болойлук баардыгыбыз. Эмки ушу 9 майга чейин бардыктан аман эден болойлук. Эмки 9 майда да ушу ата энелерди кайтып болгондо эскерип, бардыктан Куран окутканга бардыгын мүчүлүккө бердин Алла Таала. Алла Таала силерге разы болдун. Алла Таала силерге өнү бердин, өркүндө бердин. Дагы 100тен ашык небере болуп калды деп атыңар. Андан ашык 200тен дагы ашкыла. Алла Таала баарыбызга ынтымак, рызык рашкелик, иман берсин. Айтканыңыз келдин.